берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Сапар Исаковдун өкмөтү келгенине 4 ай убакыт болду. Бул аралыкта ишмердигине оң баа берген деле киши жок. Анын ордуна келгенден бери кадрдык алмашууларды аягына чыгара албай жатканын сындашат. Улам сайын алмаштырып жаткан вицелеринин тагдырын дагы Сапар Исаков өзү чечет экен. Аскар Алымбаевич, мен бир суроо бергим келет да, негизги бүгүнкү күндө министрлерди, анан вице-премьер-министрлерди кайсы критерия менен бизге сунушка алып келесиңер? Ким тандайбы, же болсо коллегиальный чечесиңерби, же бир адам чечеби? Биринчиден өтө туура суроо, рахмат. Бул премьер-министрдин прерогативасы. Өзү чечеби? Өзү чечет. Балким кеңешчилер бардыр. Вицелерди колжоолуктай алмаштыргандан дагы акыркы күндөрү өкмөт башчынын кеңешчилеринин санын көбөйтүп жатканы көбүрөөк сындалууда. Жакында коомчулукка 13 кеңешчиси бар экени маалымдалды. Бул көрсөткүчкө айрымдар таң калып, мынчалык көп кеңешчи Кыргызстандын президенттеринде да болбогонун айтышты. Бул мындай Кыргызстанда болгон эмес. Мурда премьер-министрлер эң көбү 3 кеңешчиге чейин алган. Бирок Өзбекстандын президенти де ушундай болгондо. Өзбекстандын президентинде чексиз баягы кеңешчилери болгон. Анан Аскар Акаевичтин деле бир топ кеңешчилери болгон. Сапар Исаков президенттин аппаратын жетектеп калган. Анан ошого мындай президенттин аппаратында ошо президенттин структурасына окшошураак бир структураны түзгөндөй болуп атат. Анысына премьер-министрдин да азыр конституция боюнча баягы ыйгарым укуктары чоң. Анан ошого да байланыштуу бу ушундай болуп атат да. Сапар Исаков өкмөт башчылыкка сунушталганда парламентте айрым депутаттар анын тажрыйбасы аз экенин айтышкан. Кыргызстан дээрлик 60% айыл чарба багытындагы өлкө болгондуктан бул тармакта тажрыйбалуу адистерди кеңешчиликке тартса болмок дегендер көп. Кеңешчи деген турмуштук тажрыйбасы мол. Иш боюнча да, жаш боюнча да. Ал практически өзүнүн башынан өткөргөн, экономика тармагын, юридика же айыл чарбаны көрө билген кесипкөй адис болуш керек да. Ошол адам анан кеңешчи болуп отуруп, кандайдыр маселелерге кеңеш берет да. Азыркы премьер-министр эң көп рекорд койду. 13 кеңешчи алып, мен каршы эмесмин кеңешчи алганга, бирок кеңешчилердин караганда көп эле жаш балдары, сырттан, Гарвардтан окуп келгендер, жаш балдар экен. Бирок менин оюмча, ушул биз Кыргызстан айыл чарба мамлекет болгондон кийин көбүнчө айыл чарба тармагын иштеген, айылдан баштап шарга чейин бар тармактарда өзүнүн акырын көрөп кеңешчилер болсо, көбүрөөк пайда тиет деп ойлойм да. Кезинде өкмөттү жетектеп иштеген Жантөрө Сатыбалдиев азыркы өкмөттүн ишмердигине баа берүүдөн карманган менен 100 күн ичинде вице-премьерлерди алмаштырып үлгүргөн курамга анчейин ичи чыкпагандай. Сапар Исаковдун өкмөтүнө эл баа берсин деп тим болот ал. Тажрыйба менен жаштык дайыма бир жүрүш керек. Жалаң эле карыялар иштесе бул трагедия. Жалаң эле жаштар иштесе бул комедия болуп калат. Ошон үчүн дайыма мына тажрыйба менен жаштык эриш аркак болсо, ошондо гана алдыга жылат. Себеби тажрыйбалуу адистерди билгенди жаштар билбейт. Мына 91-жылдан берки Кыргыз мамлекетинин басып өткөн жолун ошол басып иштеген кишилер гана билет. Кече эле келип анан бардыгын билебиз, биз ушундай кылып кетебиз деген бул көбүн эсе бул өтө эле опурталдуу маселе. Сапар Исаков жанына жалаң жаштарды кеңешчи кылып алып, коомчулукта жумушсуздукту жоюуну, кеңешчилердин санын көбөйтүү аркылуу чечкени калды деген какшык сындарды айткандар да жок эмес. Ал эми мурдагы депутат, коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков премьердин аппараты бүт эле кеңешчилерден туруп калганы аз келгенсип, министрликтерге да түз иштеше турган өкүлчүлүктөрдү ачуу идеясын сындайт. 13 деп атасыз, кеңешчи келген экен. Ошонун эң бирөө 26 жашта экен, Будапештте бүткөн экен. Үчөө Будапешттерден бүткөн, Оксфорд, Гарвард, Кембридж дейт. Германиядан бүткөн адамдар балдар экен, 36-37 жашаган. Мүмкүн алар жакшы балдар, жакшы кыздар.
мүмкүн билими жакшы, бирок аяктан берген билимдер кичинекей эле мындайча айтканда турмушта болуп аткан нерсенин 1%-ине да жетпеген билим. Булар бийликте чоң деңгээлге келгенден кийин Кыргызстандын элинин турмушун ар кандай мындай чоң турмушуна кийлигишип ошого өзүнүн салым коюп атат да. Кайсы билим менен, кайсы тажрыйбасы менен. Былтыр сентябрда Кумтөр боюнча келишим түзүлүп, ал Кыргызстандын тагдырына балта чапкан келишим болду деп айрым серепчилер жаңы келген Сапар Исаковдун өкмөтүн катуу сынга алган. Анын жөнүн тажрыйбасыз кеңешчилердин кеңешинен улам дешкендер да чыккан.